Тагайбек Адигнеев Жетөгүз районунан келген. Ал райондук оорукананын кейиштүү абалын айтып, оңдоо зарылдыгын билдирди. Буга катар Жаргылчак айыл өкмөтүнө завод куруп берүү суранычын келтирди. Жаргылчак айыл өкмөтүнө ушу Балшерек кичинекей ишканасынын ордуна бир чоң завод куруп берсе, ошол менен район эли, область эли бүт камсыз болот эле. Ушу алтын көмтөргөндөн жаркырап чыккан алтындай кылып бир жаркырата завод куруп берсе, заманбап кылып берсе деп суранып келгенбиз. Тагайбек Адигнеев Ысык көл өнүктүрүү фондуна кумтөрдөн түшкөн 1%ды 2%га көтөрүүнү жергиликтүүлөр суранып жатканын билдирди. Бул маселеге жарыш сөзгө чыккан дагы бир делегат кайрылган болчу. Президент соңунда бул боюнча жооп кайтарды. Ысык көл өнүктүрүү фонду 2%га көтөрүп бериңиз дейт. Эми көлдүктөр Кудайга тобо дегилеми. Андай башка областтарда жок, андай даже фонд жок керек болсо. Жакшы эле болуп атат да мынакей. Мисалы азыр мен текшерүү иштерин жүргүздүрүп атам. Акыркы 10 жылдан беркисин текшергиле деп. Ошол фондко түшкөн миллиарддардын бардыгы эч бир пайдасы жок, желип, уурдалып кеткен. Алган бир долбоорго, ал долбоор фондто отургандын таанышы болгон бир мекеме, утуп алган мекеме. Утуп алды, мектеп салат дейт, бир күрөгү жок. Анан субподрядка берет, ал аягына чейин салбайт да. Анткени толук берген жок акчасын. Мына ошондуп токтоп турган объекттер көп. Мен ошонун бардыгын ревизия кылдыртып, азыр текшертип атамын. Бул боюнча чара көрөбүз. Муурдалган акчалардын бардыгын кайра кайтартабыз. Эгер ошону ушул эле азыркы эле түшүп аткан фондко түшүп аткан 1%-иңерди мындай пайдалуу колдонсоңор, тим эле Ысык көлдү гүлдөтүп ийсеңер болот. Анан дагы дей берсеңер, 99%-ын которуп берсек деле баары бир адам баласы пендечилик кылабыз. Көп айтылган дагы бир көйгөй ирригация болду. Суу каналдарын оңдоо, суу сактагычтарды куруу, жергиликтүүлөрдү түйшөлткөн маселелердин сап башында. 3 айыл өкмөтүн камтыган 3200 гектар жерди суга суу сактагыч керек бизге. 36 километрге мисалы 10 куб суу куп алган болсо, 5 куб эле просачный сим кетет каналга. Ошол каналды сементтеп берсе дейм да, анткени 5 куб потеря болуп, ар жерлерге камыштар өсүп атат да, ошол 5 куб эгерде сиңбей барса, канча дыйкан суу менен камсыз болот эле. Молотов айылында Саркул деген канал бар. Суу маселеси быйыл өтө тартыш болду. Себеп дегенде бул эски арык менен суу ичет. Ошондуктан ушу каналыбызды бир ишке киргизип берсе деген ойлор, ошол жерге кете турган селудоктор бар. Ошо селудокторун да түзүп, ошо каналды 3 айыл өкмөт айыл ичет да. Өлкө бул көйгөйдү чечүүнү көздөп жатканын Садыр Жапаров билдирди. Алдыдагы жылдары өлкөнүн бардык аймагында бул маселе чечилерин билдирди. Тик учак менен учуп, эмелердин баарын көрүп, каерде БСРлар бар, каерде БДРлар бар, баягындай суу сактагыч жерлер бар экенин көрүп чыкканмын. Ошо жайдын күнү тапшырма бергенмин. Быйыл бюджеттен бөлүп карап, эмдиги 24-жылдан баштап 24, 25, 26, 27-ге чейин только БСР, БДРларды куруу боюнча акчаларды бөлөлү деп. Жазында баштайбыз буюрса. Бул проблеманы дагы Кудай буюрса чечебиз. Делегаттар мектеп, бала бакчаларынын жетишпестигин белгилешти. Билим уяларды китеп менен камсыздоо зарылдыгын билдиришти. Черенчиде Мойдунук Жумакадыр атындагы орто мектеп 320 орунду мектеп эле бүгүн 966 бала окуп атат. Балдарга парта жетпей деген, стулдар жетпей кала деген, 4төн 3төн кээ бир класстарда 5тен отуруп атыптыр балдар. Мектептер үчүн чыгарылган окуу китептери өтө сапасыз чыгып атат. Чыккандары ор койгон каталар менен чыгып атат. Окуу китептерин чыгарууну мамлекеттик учкун корпорациясына тапшырса деген сунушту айтмакчымын. Садыр Жапаров былтыр курултайда мектеп бала бакча боюнча көп маселе айтылганын, быйыл бул көйгөйдү көтөргөндөр кыйла азайганын маалымдады. Мамлекет бул жылы 100 мектепти пайдаланууга берүүнү убадалаган. Билим уялардын басымдуу бөлүгү каалгасын ачты. Мектеп бала бакча 3 эсеге азайттыр мына, бир жылдын ичинде. Делегаттар элдин үнүн жеткирүүгө далалат кылды. Түз эфирде иштеген телеканалдар аркылуу маселесин айтууну көздөгөндөрдүн узун кезеги жаралды. Жазгүл Сейдахматова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.